dinдар адамдын артынан ээрчисеңиz, ачарчылыктан сак болосуз, коркунучтан сак болосуз. Ошондуктан ар бир эле семьяда бирден диндары болот. Же болбосо бир туугандардын арасында бир диндары болот. Баары ошону жаман көрөт да. Жактырбайсың, кечке дават кыла бересиң депчи. Бир семьяда бир даватчы бала бар экен да. Анын атыны адамдар өзгөртүп коюп алыптыр. Тиги адалыңар дейт экен. Анын атын адал деп коюп коюптур. Бир нерсе десе бул арам, бул адал дей берет экен да. Ар бир семьяда Аллах Таала бирден адамды чыгарып даватчы кылып койгон. Кечке дават кыла берет. Бирок ошол семьядагылар барго ушуну айтканын угуп жашаса барго бардык коркунучтардан тынч жашайттар да. Бирок тилекке каршы пайгамбардын мээнети болгондуктан, бул даватчы болгондуктан Юсуф алейхиссаламга окшош кичине сыноодо жүрүш керек. Туугандары кичине ага сыноо болуш керек. Анан бир күн туугандар түшүнгөндөн кийин айтат: "Биз сени мурда эле түшүнбөй жүрүппүз. Мурда эле түшүнгөндө жакшы болмок экен. Мына эми сага рахмат айтабыз" деп рахматын айтат.